Баягыда бир 80-ге чыгып орусташып калган бир аксагал болгон экен аке. Күндөрдүн биринде ал көкүрөкүчүгү эл кабасына келин алып, жалпы журтка акта суркон жайып той берип, тойдон бир жум өтпөй жанагы аксакал домдун 4-кабатынан 1-кабатын көздөй түшүп келатса, жаңа алган келинди кайнатасын 2-кабатта көрүп калып, жүгүнүп атса, жана кайнатасы Кудай жалгасын деген сөздү айтайын деп ал сөздү таптагыр унутуп коюп, эмнени айтышты билбей, келиндин жанына акырын келип желкесине таптап атат дейт. Все, хватит, от души деп коюп экен. От души келген меймандар болса, бир чын жүрөктөрүн тойгут болсун бир кол чаап коюңуздарчы. Жакшы, зор маанай менен. Кыргызымдын көгөс малында шуурлуу учкан шумкардай бир күттөй оол Рустам атабыз менен Санабар апабызда болсо, ал эми тал жууктай буралган назыбыраак барктуу Кыргызымдын чыгаан ыймандуу кызы Санатбек кудабыз менен Элиза кудагыбыз да бар экен. Мана ушул улуу кыздын аты менен Кудай атын оозанып, Кыргыздын кемеңгерлиги ушуда болсо керек. 1000 жылдык куда сүйүп болуп мында табышып отурасыздар. Кудайым бул жакшылыгыңыздарды, урматыңыздарды, кудалыгыңыздарды өзүңүзгө куткулсун деп, аны жалпы конокторуңуз көңүл бөлүп, тойгут болсун, жакшылык жүк болсун деп, меймандарды шатыраган бир кол чабуу арасында той ээси, жакшылык ээси, чыдамсыздык менен күтүп келген Нурсейит мырзанын ардактуу атасы Рустам атабызга микрофон сунулат. Кадырамдык кудагыйда кудабыз, урматтуу Нуриза кыздын ардактуу атасы Санатбек куда алдыңызда той ээси кудабыз менен Кыргыздын жөрөлгөсүн улай таазим кылып 3 жолу колдугубуз бар деп мына мынтип колду куруп турабыз. Калтыраса дезелер анкен менен көөдөн толуган иштейт. Келиңиз Санатбек куда, уул кызга ак батаны бериңиз, андан башка болбойт сизден сураныч. Сөздүн кезеги ай чырайлуу Нуриза кыздын ардактуу атасы Санатбек кудабызга берилет. Тамактардын эң гүлүнө жегизген биринчи жолу алтын ата, алтын апа дегизген улуу инсанды чакыргым келип турат. Бул берилген бактылуу бир өмүрдө ападан ашкан жан болсо керек. Таянарыбыз, султаныбыз, ардагыбыз, ыйыгыбыз, кымбатыбыз, жүрөгүбүз бул биздин ардактуу апаларыбыз. Биздин ардактуу 3 кыз, 2 уулга мыкты тарбияланген Санабар апабыз бул тойду чыдамсыздык менен күтүп келди. Дагы бир жол той болсо, манаңыз жакшыбы? Мына бүгүн мен айтар элем, Айчырайлуу Нуриза кыз эң бактылуу кыз экен. Анткени Санабар апамдай апалар, урматтуу Нуриза, 1000ден бирөөсүнө гана жолугат. Бул да болсо сөзсүз эң бактылуу апа. Бир кол чаап койсоңуздар болот меймандар. Эң бактылуу келин. Ылайым Айчырайлуу Нуриза кызыбыз Санабар апабыздын үйүнө барганда, мына ошол бактылуу үй бүлөнүн сынын көтөргөн эмес, бир чынын көтөргөн кыздардан болсун. WhatsApp'тан кат алган эмес, 1000 жылдык куда ата-энелерден бирдей кабар алган кыздардан болсун. Мына ошол үйдөгү жамандыктарды эмес, ислам дининин 5 убакыт намазын окуган келин кыздардан болсун. Instagram'дан лайк алган эмес, эң ардактуу бактылуу Санабар апабыздын көңүлүн алган кыздардан болсун. Мына ушундай кыздардан, келиндерден болсо, ыраазысызбы? Ыраазымын. Ыраазысызбы? Ыраазымын. Ыраазысызбы? Ыраазымын. Кудайга бир кол чаап койсоңуздар болот. Көкүрөккө тийгизип, тойлук болсун деп, жакшылыкты белгизип, 1000 жылдык кудалардан алтын машамы болсун деп, Кыргызымдын улуттук эң ыйык бийик болгон ак калпагы кийгизип отурат.